Салам урматтуу айымдар. Сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Катталыңыз. Урматтуу достор, мен пластикалык операция жасаткандан кийин азыр денемдин баары бандажда, ошон үчүн ушундай жабык кийинүүгө туура келди. Сиздер үчүн кеңештеримди токтотпоюн дедим. Сырткы келбетиме карабастан ушинтип жабык кийинип алып, болсо дагы эстетикалык көз караштан жакшы көрүнсүн деп чыгайым дедим. Туура түшүнөсүңүздөр деп ойлойм. Туура кабыл аласыңар деп ойлойм. Бүгүн тема фотодерматит тууралуу. Күнгө болгон аллергия деп коет. Ай кызым, күнгө аллергия болуп атам, жаман жүдөп атат, кычышып атат, кызарып атат, эмне кылам? Эже, мен такыр ачык кий албайм. Мындай жашынакай жайында ачык жүргүм келет, майкалар кийгим келет, бирок ачык кийине албайм. Анткени кичинекей бир жерим күнгө көрүнүп калса, аябай кычышат. Мен өзүм апам көп жылдан бери фотодерматит болуп айыкты. Ошондуктан мен бул нерсени билем. Мына азыр жай келатат, фотодерматит күчөп келатат. Күнгө болгон аллергия аябай бул адамды бушайман, адамды кыжалат кыла турган оору, жашоонун сапатын бузат, аябай адамды психикалык жактан дагы жабыркатат. Ошол себептен бул оору эмнеден болуп атат, кандай дарыласак болот, кандай алдын алсак болот, ошол тууралуу сүйлөшөйүн дедим. Фотодерматит же күнгө болгон аллергия эки түргө бөлүнөт. Бул биринчиден экзогендик жана эндогендик. Экзогендик деген кандай? Бул териге бир нерсе сүртүп алсак же бир нерсе тамып калса, ошого күндүн нуру ультрафиолет тийгенде теринин болгон реакциясы. Экинчи түр бул эндогендик, тери өзү туруп эле реакция берет. Экзогендик кандай түрлөрү бар? Бул орусча жакшы терминология бар. Луговой дерматит деп коет, же травяной дерматит деп коет. Чөпкө аллергия деп коебуз эмеспи? Көбүнчө ошол фотодерматиттин бир түрү. Мисалы, короого чыгып биз коро отодук. Же жөн эле бир пикникке барып, чөп менен чөптүккө отуруп, жыргап келдик. Анан терибизде ошо кээ бир чөптөрдүн жанагы ширеси, согу калып калганын байкабайбыз. Анан ошол жерге күн тийгенде ошол менен реакция болуп, териде дерматит башталат. Кандай чөптөр? Көбүнчө бул жана эрмен, көбүнчө одуванчик, крапива деген чөптөр. Негизи эле ар бир адамдыкы индивидуалдуу, ага атайын тесттер бар, тапшырып көрүш керек. Анан кайсы чөпкө аллергия бар экенин билип алып, ошол дерматитти токтотсок болот. Экинчи бул адам эшикке чыгарнасында бир нерсе сүйкөнүп алат, косметиканы, ошол эле помада сүйкөйбүз, ошол жерде дагы бир зат бар, аллергия кылыш, ошол күн нуру менен тийгенде экөө реакция жүрүп аллергия кылып салышы мүмкүн. Парабензоиновый кислота деген бар. Күнгө каршы кремдердин курамында да бар, кээ бир кремдердин. Ошол дагы аллергия кылышы мүмкүн ультрафиолет менен экөө чогуу болгондо. Ошол эле дезодоранттар, ошол эле духилер, кээ бир кремдер, кээ бир умывашкалар, бетти жуучу каражаттар дагы ошондой териге тийгенде күндүн нуру менен кошо бир реакция жүргүзүшү мүмкүн. Дагы андан тышкары дагы бир себеби бул дары. Антибиотиктер, тетрациклиндер, сульфаниламиддер, жүрөккө каршы, жүрөк ооруларына каршы дарылар, бир чоң бир катардагы дарылар ошондой реакция, индивидуалдуу реакция чыгарышы мүмкүн. Андан тышкары кээ бир жашылча жемиштерди эгерде жесек же сүртүп алсак, алар дагы ушундой реакция бериши мүмкүн. Интернетте көп эле маскалар жүрүп атат, агартуучу маскалар, лимондун согун алып сүртсөңөр болот, беттиги агартуу үчүн. Мисалы ошол эле цитрустарды жегиле жайында көбүрөөк С витамини болуш керек деп айтып эле келе жатабыз, бирок ошол эле цитрустар дагы бул аябай аллерген экен. Эгерде апельсин жеп, анан денеңе тамып калып, ошол пляжга барып же күнгө жүрсөңөр, ошол жерде дагы реакция жүрүп, ошол жерде дагы фотодерматит болушу мүмкүн экен. Өзгөчө лимон, агартуучу маскалардан көп колдонобуз. Жайында ошол нерселерди абайлап жасаңыздар демекчимин.
косметологко барып жайкы пилингтерди жасаган айымдар дагы абайлаш керек. Татуаж, пилингтер дагы жайында жасалган бул нерселер дагы фотодерматитке, эгерде организм өзүнө ошого жакын болсо, ошо фотодерматитке алып келиши мүмкүн экен. Урматтуу айымдар, кантип билебиз меники фотодерматитпи же фотодерматит эмеспи? Биринчиден, ошол жер кызарып баштайт. Кызарып, ар кандай нерселер чыгып кетиши мүмкүн. Экинчиден, кычышып баштайт. Кычышып, анан сыйрылып башташы мүмкүн. Ушул фотодерматиттин негизги белгилери. Фотодерматит кимде болушу мүмкүн? Ким ошо фотодерматитке жакын? Ар бир эле адам боло бербейт да. Биринчиден, генетикалык өзгөчөлүгү бар адам. Эгерде үй бүлөңүздө атаңыз, апаңыз, иниңиз же дагы бирөө ошо фотодерматит болсо, демек силерде деле ошондой генетика бар. Силер дагы жакынсыңар, силер дагы абайлашыңар керек. Экинчиден, көп күнгө жүргөн адамдар, эгерде терини коргобой көп күнгө жүрсө, ар бир адам фотодерматит болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн, кош бойлуу мезгилде ошол учурда тери өтө сезгич болот, негизи организм аябай сезгич болот, иммунитет дагы түшөт, бүт баарын мурда тура кабыл алган нерсени организм туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Анан албетте кичинекей балдар. Кичинекей балдардын терисинин коргоочу функциялары дагы эле быша элек болгондуктан, ал ошол көп нерсеге туура эмес реакция бериши мүмкүн. Ошол себептен балдарды аябай абайлаңыздар жайында. Фотодерматитти кантип алдын алабыз? Биринчи, күн өтө активдүү болуп аткан учурда сураныч көп көчөгө чыкпаңыздар. Баарыбыз эле билебиз, күндүн аябай активдүү, аябай зыяндуу убактысы бул саат 11ден баштап саат 3кө чейин, 3-4кө чейин күндүн нуруна чыкпай эле койгонду сунуштайм. Экинчиден, физикалык коргоону унутпаңыздар. Чоң шляпаларды кийиңиздер, бетти жаба турган. Анткени шляпалар бул күндүн нурун жалпы кылып, жайылтып, бетке түзмө-түз тийгизбейт. Очки кийиңиздер. Анткени каректен дагы сигнал мээге жетип, ошол фотодерматитти козгой турган заттар көбүрөөк чыгышы мүмкүн. Кара айнектүү көз айнек кийип алсаңар, фотодерматитти алдын алсаңар болот. SPF кремди колдонуңуздар. SPF кремди колдонгону сөзсүз курамын караңыздар. Гипоаллергендүү крем болуш керек. Биринчиден, экинчиден UVA, UVB-ден дагы коргош керек. SPF фактору да болуш керек. PPA же UVA фактору дагы сөзсүз, же RA деп коет, сөзсүз болуш керек. Майлуу SPF кремдери көп колдонбогонго аракет кылыңыздар. SPF крем сөзсүз мындай жакшы сиңип, териге бир калыпта жайгашыш керек. Анан жайында дарыларды дагы тергеп абайлап ичиңиздер. Кээ бир контрацептивдер, ошол антибиотиктер дагы бетке ушундай фотодерматит чыгарыш салышы мүмкүн. Жана косметиканы дагы гипоаллергендүү колдонгонго аракет кылыңыздар. Өтө активдүү косметика колдонуп алып, духи сеп алып, кремден шып алып, моундай тонна мейкап коюп алып туруп күнгө чыгуу зарыл эмес. Жайында жайкы жеңил макияж өтүңүздөр. Анан теринин коргоо системасын күчөтүш керек. Кантип? Сөзсүз кан көрүүнү унутпайбыз. Жайында сөзсүз нымдаштыруучу кремдерди, азыктандыруучу кремдердин баарын кечинде сүртүп жатыңыздар. Кечке чейин тери калыптанып, өзүнүн калыбына келип, барьердин баары калыбына келип, күндүз ошо туруктуулук бере алат. Анан албетте жайында эч кандай пилингдер, эч кандай терини козгоп, травма кыла турган процедураларды жасоого болбойт. Урматтуу айымдар, менин каналыма катталыңыздар, лайк басыңыздар, бөлүшүңүздөр, комментарийде суроолоруңуздарды жазыңыздар. Жана албетте эмки видеону чыдамсыздык менен күтүңүздөр.